жөнөкөй жаран менен бай анан колунда барлар деп биз ачыктан ачык бөлө баштадык да. Бул мыйзам жөнөкөй жаранга иштебейт. Электро унаанын баасы канча турат бүгүнкү күндө? Канчага ала алам мисалы? Эң эле минималдуу, анан эң максималдууну айтып коюңузчу. Кыскача эле. $5,000 өйдө турат. $9,000–8,000 чейин электро унаалардын орточосун алып келсе болот. Вот $10,000 деп коелу. Эми $10,000 жөнөкөй жаранда жок. Биз деген баягы айланып келип эле ошол колунда барлар үчүн эле иштеп атпайбыз мыйзамдарды алып келип. Азыркы күнү ошо сиз айткан фит деле 6,000–7,000 болуп калды. Жөнөкөй жарандар деп бияқта Динар Ашым айтып коет элем, жөнөкөй жарандар деп бияка аралаштырып эле койгула. Бул мыйзам жөнөкөй жарандарга иштебейт. Алардын электромобилге да иши да жок. Анан жанагы караңгылатуу деп атасыздар. Ага да иши да жок. Ал 50,000 сомго ала албайт дагы ал нерсеничи. Бияктан Кыргызстан боюнча бул мыйзам иштеткен табыстагы айыл жергесинде мисалы Нарын областында электромобиль деген аякта жетпей эле тоңуп калат жолдон элечи, тиги ашып баратканда элечи. Бир фит азыр $5,000 6–7–8ге чейин орточо бир ушундай машиналерди алып таксисттер такси айдайт. Же жөнөкөй адамды айтайлы. Эмне үчүн алар электромобиль алганга ынтылбаш керек эгерде анын бензин куйбай арзан акча менен зарядка кылып өзүнүн үй бүлөсүн бакса. Жана айтып кеткендей таксист күнүнө 4,000 тапса 2,000 бензинге кетирет экен. Дүйнөдө зеленый климатический фонд деген бар Сеулда. Аны Парижский соглашение деп 2008 жылы бир 60тан ашык өлкө түзгөн. Алардын ичинен 40 өлкө бул развитый өлкөлөр. Анан ошол өнүгүп аткан өлкөлөрдүн фонду бар. Алар баягы кычкылтекти углеродный напряженияны азайткан өлкөлөргө жардам берет. Бизге окшогон өнүгүү жолунда кетип аткан өлкөлөргө жардам берет. Биз ал үчүн кадам боюнча биз жылда биз мынанча углеродный напряженияны эме кылабыз, ТЭЦти реконструкция кылабыз. Мына смог, мына сиз эл жөнүндө ойлобойт, бул ошол элди ойлогон бир мыйзамдын бири. Смогту кантип азайтышыбыз керек? Эмиль Эрикович бир аз одоно мындай кичине грубо айтып атасыз да, силер элди ойлой турасыңар, антип айтпагыла деп. Биринчиден эми сиз абдан катуу жакшы юристсиз, бирок у вас следственный такой подход, я это понимаю тоже, но нужно чуть-чуть международное законодательство тоже изучать. И наше положение Кыргызстана в этом тоже надо чуть-чуть повышать свои знания, прежде чем критиковать, извините, вот так грубо. Во-первых, перед тем, как что-то говорить, вы юрист, я юрист, я всегда фильтрую. Какие предложения были, что бы я ни говорил. Рекомендую просмотреть, там по пунктам пройдете, увидите, там прописано, надо переходить до 2040 года. Это раз. Во-первых, я не говорю, что этот закон, он не нужный. Я изначально сказал, надо поддерживать, надо продвигать. Я говорю о том, что этот закон продвигать не сейчас надо, не завтра. Есть послезавтра, есть месяц, год, 2, 3. Но мы, как государство, еще к этому не готовы. Почему? Я вам дам объяснение. Во-первых, вы сейчас говорите, все льготы дадим на мобильные электромобили. Какие льготы? Освобождение от налогов, штрафы, тонировки и так далее. Это абсолютно простому народу не касается. Это раз. Во-вторых, это приведет к удорожанию. Если я сейчас хочу купить электромобиль, и у него все привилегии. Я, да, может быть, с Китая там... Поэтому мы будем покупать электромобиль, что выгоднее... В полемику не идите, пожалуйста. Я сейчас говорю, а потом микрофон вам дадут. Вы мне ответьте, пожалуйста. Приходит электромобиль, Синод Владимирович. С Китая приходит электромобиль. Во-первых, где гарантия, что оно качественно? Везде в мире, по всему миру сейчас взрывы происходят. Только из-за того, что везде кустарное производство, в каждом доме начали производить электромобили. Это раз. Коопсуздук жаңгырашыбыз керек. Экинчиден, кирген ошо электромобилге бүт жеңилдиктерди берсек, ал электромобилдин баасы асманга чыгат. Мен эптеп алып келем дагы, мен 10 000 дебейм, менимки 20 000 дейм. Себеби мындай момундай болгон, ага жеңилдетүүлөр бар деп өзүнүз көтөрүлүп атпайбы? Ана каяктагы жөнөкөй жарандарды айтып атабыз, бир маселе. Ана каяктагы экологияны айтып атабыз. Азыр мынакей, Кудай сактасын, бир жакшы бир чоң бир чыпы чыкчы болсо, эл албай коет. Себеби дегенде биздин климат ага туура эмес.